Nooruz bayрамыңар менен куттуктайбыз. Атилла атабыздан бери 5-кылымдан бери бүгүнкү биринчи жолу Москвада 2018-жылы 21-мартта ойнолуп аткан Көкбөрү оюндарын ачык деп жарыялоого уруксат бериңиздер. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды биринчиден бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошону менен бирге эмне демекчимин? Бул Нооруз майрамы ынтымактын, тырыскечтиктин, элдерди бириктирген майрам болуп эсептелинет. Бул биздин каныбызга сиңген. Ошону менен бирге илгертеден Көкбөрү менен биздин жоокерчилик заманда алда балдарды тарбиялап, жакшы нерсеге үйүндөп, ушундай жоокерлерди тарбиялаган биздин улуттук ата-бабаларга терең ыраазычылык улутубуздун. Ошону менен бирге баарыңыздарга ар дайым биримдик, ынтымак. Азыр бизде Сибирский федеральный округда 5 жылдан бери, 5 жыл эмес 4 жылдан бери ойнолуп келатат. Биринчи Хакасияда, андан кийин Красноярскийде, андан кийин Иркутский шаарында, Улан-Удеде, Бурятияда и Забайкальский крайда 5 регионда. Азыр эми 6-чы болуп Талайбек Пайгамбаркулович экөөбүз былтыр сүйлөштүк эле. Кудай буйрса Москвада өткөрөбүз деп. Ошол нерсеге жетип отурабыз. Бул дагы Аллага терең ыраазычылык. Ар дайым бар болуңуздар. Ушул нерсени бүгүн азыр администрацияга барып келдик. Жакшы нерсеңиздерди көрсөтсөңүздөр, конечно, биз уруксат беребиз деди. Ошон үчүн баарыбыз тартипти сактап, ынтымакта, Кудай буйрса келечекке чоң салым кошо турган спортту даңазалай турган нерселерге жетели.